Мырзабек Жапаркулович, меники 3 маселе бар да. Биринчиси хаотичный, башаламандык менен салынып калган үйлөр да, салынып аткан азыр Бишкек шаарында. Мен бир мандаттуу Ленин райондон, Бишкек шаарынан шайланып келгем. Анан азыр Талант Иманкуловичке дагы маалым болсун. Ынтымак жаңы конушунда азыр жашоочулар дем алыш күнү митинг уюштурабыз деп атышат. Айдай көчөсүндө турак жай үйлөр турган жерди сатып алып туруп, чоң кабаттуу үйлөрдү салабыз деп атышат да. Анан биз жогорку кеңеште комиссия түзгөнбүз ошо боюнча. Айдай көчөсү биринчи, Азия көчөсүндө котлованды куруп уже бүт баарын казып курайын деп атышат. Киргизия бир жума мурун биз барып келдик. Восточная 10, Восточная 12, 30 сотканы уже турак жай үйлөр, 1-2 этаж турган жер үйлөр, ошол жерге чоң кабаттуу уруксат берип атыптыр, 8-9 этаж үй курганга. Ветеринарная көчөсүндө дагы ошондой чоң көйгөйлөр болуп атат. Мен түшүнүп атам, курулуш компанияларга мен каршы эмесмин, бирок курулуш компаниялар азыр центрде смог болгону менен бүт баары үстү жака ынтымак жаңы конуш, Киргизия, чоң арыктарда жерлерди издеп салайын деп атышат да. Бирок бул ыңгайсыз нерселерди жаратып атпайбы? 1-2 этаж үй турган жер, турак жай үйлөр турган жерде бир заматтын ичинде бизде мэрия, архитектура, водоканал, Север Электро бүт баары уруксаттарын берип туруп салдырып атышат да. Эл наразы болуп атат ошо боюнча. Көзөмөлгө алып коюңуздар, чоң сураныч. Анан экинчи маселе, урматтуу Мырзабек Жапаркулович, бир чоң 2022 жылы биз Бишкектен шайланып келгени менен биз мектеп, жол, тияк менен бүт баарын госстрой менен Минтрансферин чечпейбиз, чын. Биз мэрия менен эле чечебиз да маселеничи. Анан момундай болуп калды. Биз 2022 жылы 2 долбоорду баштаганбыз. Бирөөсү жаңы конуш Ала тоодо 82 мектептин 1 гектар территориясы стадиону. Анан экинчиси Баха менен Сакалдуу көчөсүнүн кесилишинде ынтымак жаңы конушта 70 сотка биз многофункциональный комплекс сквер кылып атабыз да. Ала тоодо многофункциональный баскетбольный площадка, футбольный площадка, воркаут площадка, детский площадка. Анан биздин улуу апаларыбыз, аталарыбызга такой многофункциональный тренажерлорду кылып атабыз да. Анан бир маселе. Каражатты биз чечтик, ал бар. Анан эскизный проектти биз өзүбүз каржылап, эскизный проект и сметасын кылдык. Вот мисалы айтайын, жаңы конуш Ала тоодо проектно-сметный документацияны кылып, эскизный проект кылдык, 12 миллион болчу. Анан алар айтышты, все обязательно через госэкспертизаны алгыла депчи. Через госстрой. Май айында каражат бар проектке республикадан. Минфин даяр каржылаганга, биз долбоорду алып туруп, биз госстройго бардык. Госстрой экспертизаны 3 октябрда чыгарып берди. 6 ай жөн эле бизди кыйнап салды. 2 долбоор 3 октябрда экспертизаны чуркап чалып атып, дайыма жүрдүк ошо госстройдо. 6 айдан кийин экспертизаны алдык, все, сала бергиле деп туруп, тер биз ОГУКС ишти баштады, бүттү, кыш келди. 5 миллион только земляные работаны кылды, бүттү. Жыйынтык жок. Анан ошол жерде капитальный строение жок болсо, баскетбольный площадка, футбольный площадка, беговая дорога, детский площадка, ошого экспертиза керекпи? Капитальный курулуш болбосо. Жөн эле мо 2 проектти кыйнап туруп, азыр даже рахмат Минфинге. Азыр да каражатын, жаңы жылдын астында каражатын бөлүп беришти. Кудай буйрса, мо 2-3 айдын ичинде бүтүрөбүз да. Мо госстрой
Ошо ар бирөө кол топтоп жүрөбүз, чогултуп жүрөбүз. Пожалуйста, кол коюп бергиле, экспертизаны чыгарып бергиле. Капитальный сооружение жок болсо эмнеге ошону отмена кылып койсоңор, мен жалаң эле 90 депутаттан жалгыз эле мен кылам ошо скверди и Бишкек шаарына каражаттарды суранып Минфинден. УКС аркылуу же ОГУКС аркылуу биз кылып атабыз. Но ошо скверлерге экспертиза керек жок да, ошону биз чечип бергилечи мага. Бүттү. Азыр биз просто Гүлмира Кубанычбековна, Талант Иманкулович, Азирет дагы билет. Мурзабек Жапаркулович, могу 3 адам кыйын балдар, чын. Тажрыйбасы чоң. Алар мэрияда көп чогуу иштешип кеттик да. Азыр биз Чортекова көчөсүндө бульвар кылайын деп атабыз. Опять азыр бизге эскизный проекти, проектно-сметный документация, экспертизаны өткөрөйүн деп атабыз. Шералиева көчөсү Арчебеш жаңы конушунда. Гараждарды алып туруп, ош жерге сквер 60 сотка кылайын деп атабыз. Опять экспертиза деп атышат. Гүлмира Кубанычбековна, билесиңер го, как мы в УКСе делали с вами вместе же. Все, проектно-сметная документация есть, эскизный проект есть, на этом тендер объявляем и все, работу начинаем. Вот это нужно, оперативность. Это вот очень важно, чтобы экспертизы не было на такие маленькие проекты. И үчүнчү маселе, Мурзабек Жапаркулович, сураныш жазып алсаңар, Гүлмира Кубанычбековна да билет. Мен силерден только суранып атам, титульный листке проектно-сметный документацияга, рабочий проектке, Чуй область, Ысык-Ата район, Сынташ айылы мектептин спортзалын каражатты мен чечип берем. Буга сарсанаа болбоңуздар, просто списокко киргизип бергиле. Спортзал Сынташ айылына и спортзал Юрьевка айылына Ысык-Ата районунда, Чуй область. Бүттү, эки эле. Сынташ айылында неме ПСД уже конкурс ПСД-га беришти. Рассматривается как бы предложение конкурсное. А строительство спортивного комплекса в Юрьевке предложен в перечень 23-го. По поводу сквера я что хотела сказать. Гүлмира Кубанычбековна, кечирип коюңуздар, вот урматтуу коллегалар, вот карап койсоңор, 6 ай Госстрой кыйнап экспертизаны сурап атты. Буга, могу проекта. Аскар, открылось? Гүлмира Кубанычбековна, айтып бериңиздер, чего хотели? Может быть, УКС из-за большой суммы решил провести полностью проект через экспертизу? Нет, вот, Гүлмира Кубанычбековна, эскизный проект мы сами сделали на свои средства. Мы постоянно так делаем, потому что у мэрия говорит, что у них денег нету постоянно. 12 миллионов проектно-сметная документация, мы сделали вот этот проект. Госстрой попало 16 миллионов. На пустом месте 4 миллиона. Тендер прошел, там около 15 миллионов полду, да? Ну зачем вот сюда и экспертиза? Урматтуу коллегалар. Вот сейчас, через 3 месяца мы открытие, Кудай буйруса, будем делать. Впервые это в жилых массивах вот такой комплекс. Все бесплатно. Бул финансирование мамлекеттен болот атат. Да, республикадан болот атат. Мамлекеттен болуп аткандыгына байланыштуу корутунду сөзсүз түрдө керек, себеби дегенде бул объект мамлекеттен акча бөлүнүп аткандан кийин эксплуатация өтөт. Жок, жеке мындай спонсорлор аркылуу финансирование боло турган болсо, анда ал экспертизадан өтпөйт. Талант Иманкулович, туура. Но бул жакка экспертиза керекпи? Бул жакты чечип койсо болот да. Зачем вы бюрократические вот эти проволочки? Биз эске алалы, аны ускорить эткенге. А так чоң эмесин көрүп, вот экспертиза для чего? Футбольный поле. Айылдарда салып атасыңар футбольный поле, экспертиза керекпи? Нет, значит, надо инструкцию пересматривать, их положение. Все, ошону эле чечип бергиле. Вот такое предложение сделаем и в решении напишем. Рахмат.